Жумуштан күтүүсүздөн бошодум. Дальше эмне кылыш керек деген максат болду. Акыркы алган айлыгым бар болчу 15 000 сом. Кара сууга барып 4-5 метр кездеме алдым. Ушул нерсени предпринимательствоны жумуш кылып жүргөн айымдарга идеализировать этпей эле койгула депчи. Бардык нерседе мындай бакыт тапса болот. Сүйүктүү жумушуң болсо классно, если үй кожойкеси болсоң тоже классно. Бизнес баштагандан кийин турмушка чыктым деп. Ошол убакта кайын журттан тоскоолдук болбоду, үйдө отуруш керек келин деп же болбосо жолдошуң ошону деген сөздөр айтпады беле? Саламатсыздарбы? Сиздер менен Аккеме подкаст. Бул экинчи чыгарылыш. Бул подкасттын негизги максаты Аккеме соода борборундагы ишкерлердин ишинин баалуулугун ачып берүү. Бүгүн бизде конокто Ансар магазининин кожойкеси Мээрим айым. Мээрим, саламатсызбы? Биздин подкастка кош келипсиз. Мээрим, маектин башыны өзүң тууралуу айтып берсең, ошодон баштасак. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Менин атым Мээрим болот. Негизи подкасттарды көп көрөм, бирок мындай волнительно болушун билбепмин чынында. Азыр неме болуп турам, бир аз сүрдөп тура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Менин атым Мээрим болот. Оштун кызымын, Кара Суудан боломун. Азыркы учурда Ансар дүкөнүнүн ээсимин. Ошол эле учурда сүйүктүү жарымын, бир баланын апасы боломун. Сонун. Мээрим, айтсаң, Ансардын тарыхы кантип башталды эле? Аккемеге качан келдиңер? Канча убакыт болуп калды бизде иштегениңерге? Ушул жерден бир аз кененирээк айтып берсем болотпу? Негизи Ансар кандай башталды? Аккеме жаңы ачылганда мен бул жака сатуучу болуп келдим, жумушка кирдим. Көп иштебей жумуштан күтүүсүздөн бошодум. Бул негизи бошого турган оюм деле, максатым, планым деле жок болчу. Ошол учурда жумуштан бошодум. Дальше эмне кылыш керек деген максат болду. Бул сатуучу болуп киргенде эле негизги максат мен үчүн опыт алыш керек болду. Эмнеге дегенде мен өзүмдүн дүкөнүмдү ачыш ушундай пландар бар болчу. Кыялыңда болгон. Кыялымда болгон, ооба. Ал жактан чыгып, акыркы алган айлыгым бар болчу 15 000 сом. Ошону алып, Кара Сууга барып 4-5 метр кездеме алдым. Ошодон өзүм көйнөк тигип чыгардым. Кайра эле ошол жерде Аккемеден кранчтан ижарага алып, ошол жерде өзүмдүн көйнөктөрүмдү сатып баштадым. Өзүң коллекцияңды чыгардың башында? Өзүмдүн коллекциямды чыгардым. Көп эмес, башында бир 3 көйнөк чыкты окшойт, ашып кетти, 2-3 көйнөк чыгардым. Сатып баштадым. Кардарлар пайда боло баштады. Именно вот мени издеп, менин чыгарган көйнөктөрүмдү жактырышып, биздин менин коллекцияларым өзүм чыгарган, мен жеке өзүм чыгарат болчумун. Ошол учурда көбөйүп баштады. Секиндик менен сурат алып өсүп баштады. Инстаграмдан жүргүзүп баштадым. Өзүм негиздеген брендим бар болчу. Биринчи ошол учурда мага оптом заказ түштү. Бул Казакстандан болчу. Ошол учурда эле сүйүнгөнмүн. 4 көйнөк эле, бирок 4 көйнөктү тигип, жөнөтүп, ошентип, менде көбүнчө оптовый кардарлар көп болуп баштады. Мен баштаган жумушум уже киреше алып келип баштады. Чоңойтам. Анан ошол учурда Аккемеде Ансар деген бренд бар болчу ошол учурда. Аны сатыкка коюшту. Бул мен үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк болду. Акчам жок эле сатып алганы, бирок магазинди кое бергим келген жок. Неме кылып атканда, намаз окуп атканда дуа кылып Кудайдан сурайт элем, насип кылып калсын деп. Сатып алдым, карызга акча алдым, үйдөгүлөрдүн колдоосу болду. Сатып алгандан кийин дагы жүргүзүп кетиш бир аз кыйын болду чынында. Неге дегенде сразу эле чоң оборотко чыгып кеткенде коркот экенсиң бир жагынан. Тажрыйба жок. Башкалар үчүн эми ал кичинекей дүкөн болгону менен мен үчүн ошол убакта бул чоң бизнес болчу да. Бир магазинден бир кранчтен ижарага алып, анан уже собственный магазиниң болуп калды. Да, 35 квадрат болчу. Бирок мен үчүн өтө чоң көрүнөт. Ошондой. Мен өзүм цехим ачышка аракет кылып баштадым. Эмнеге дегенде биз өзүбүздүн кийимдерибизди чыгарып башташыбыз керек эле. Негизги максат, негизги басым ошол нерсеге жасалыш керек.
потому что бул бренд болуп кетип атат. Мен өзүм негиздеген магазинди, брендди ошол жерде токтотуп, ансарды алып кеткенге аракет туура келип калды. Мен ал нерсени каалабадым, бирок ошол экөөнүн тармагы эки башка же сен тиккен коллекция менен ансардыкы айкалышкан жок. Мен негиздеген бренд менен ансардын философиясы немесе бир болчу, окшош болчу. Ошондуктан мен ошол эле готовый бизнести алып кеткен мага более выгодно болду. Себеп дегенде ал уже түптөлүп калган бренд эле, өздөрүнүн кардарлары бар. Вот база клиентов намного было больше, чем у меня. Ошон үчүн мен өзүм негиздеген брендти таштап, ансарга өтүп кеттим. Ошону жүргүзүп баштадым. Өзүбүздүн цехибизде мини цех ачтык. Ал жерде кайра эле өзүмдүн жеңем экөөбүз иштейт элек. Жеңемен да аябай чоң поддержка болгон. Неге дегенде көп деле акча таппайт мен иштеп, бирок мен менен иштеген, мага ишеним көрсөткөн үчүн азыркы учурга чейин аябай чоң ыраазымын. Ооба. Көп эле андай начинающий адамдар менен иштешпейт го. Ооба. Жакындардын колдоосу болот бул жерде. Бул жерде башында жакындардын колдоосу көп болду. Ал дүкөндү сатып алганда дагы айтып атпаймынбы, менде акча жок болчу, аны сатып алган көп сумманы карызга алып, сатып алып, аны десе 1 жылда зорго төлөп бүткөн. Өтө эле сонун башталыш болгон эмес, конечно. Баары эле мындай идеалдуу болбойт да. Сырттан караган адамга ой бул готовый бизнести алды, сразу эле болуп кетти деп. Аркада кыйынчылыктарды баарын эле билбейт да. Бул жерде ошол эми негизги максат ошондой. Эгер жаш ишкер болсо, баары идеалдуу башталбайт. Кандай кыйынчылыктар болот, ошолор жөнүндө кеңири айтып берели деп. Ансарды сатып алгандан кийин көп өтпөй 2-3 айдан кийин турмушка чыктым. Менин жаңы ролдорум пайда болду. Жеке бизнес ачып бактыңды кош ачыландырбайбы? Не знаю, можно ли так сказать. Келин болду. Бул неме менен бул ролго көнүп кетиш чынында баардык кыздарга эле өтө кыйын. Тем более сен өзүң жумушуң болсо, эки нерсени алып кетиш аябай кыйын болот экен. Жаңы үй бүлөгө барганда ал жерге көнүп кетүү, өзүңө ээн эркин сезип кетүү кыйын. Ошол эле учурда жумушуңа полноценный фокус бура албайсың. Турмушка чыккандан кийин 1 жылдай, даже 1 жылдан дагы узагыраак бир аз пауза болуп калды. Жумушумдан пауза дегенде кандай? Биздин өзүбүздүн коллекцияларыбыз азыраак чыгып баштады. Мурункудай постоянно основада утуруу жаңы кийимдер чыкпай калды. Мен өзүмдүн жумушума жакшы көңүл бурбай, бир аз үй бүлөгө көбүрөөк басым жасалып калды ошол учурда. Башында адаптация болуп кетиш жаңы үй бүлөгө, плюс еще бизнеси деле бирдей, почти экөө бирдей болуп калган үчүн башында кичине кыйынчылык жараткан экенби? Ооба. Башында деле кайын журт жактан, өзүмдүн жолдошум жактан, хотя до свадьбы айтат элем, мен ушундай иштеймин, төрөсөм деле иштеймин, боюнда барбаганда деле иштейм дейт элем. Айтып, предупреждение менен тийген, бирок баары бир после свадьбы эми баары бир түшүнбөстүктөр болот экен ортодо. Көбүрөөк жумушта кармалып калсаң, өзүң ыңгайсыз сезип баштайт экенсиң. Бирөө айтпаса деле чувство вины болуп, тамак кылбай калдым бүгүн, үй иштери албай калдым деп, мындай аябай кыйналат экенсиң чынындачы. Өзү эми баштап кетасың жумушуңа, и плюс ты замужем, то есть у тебя начинается новый этап жизни, да? Да. Это было очень сложно в начале, конечно. Ошон үчүн бизде бир аз пауза болуп калды. 1 жыл пауза болуп калды. Азыр уже кайра өзүнүн түшүп, кайра коллекцияңар жаралып, азыр болсо билишимче 35 квадраттан эмес, андан чоң квадратка өттүңөр. Коллекцияңар постоянно жаңыланып турат. Соц тармактардан да байкасак болот, өздүк өндүрүш деп көрүүчүлөрүңөр көп. Бул коллекцияларды жаратканда дизайнериңер барбы, же болбосо өзүң жаратасыңбы бул коллекцияларды? Биздин коллекцияларыбыз дизайнерский деп деле айта албаймын. Биз көбүнчө күнүмдүк жашоого ыңгайлуу кийимдерди чыгарабыз. Ал кийимдер кандай келип чыгат? Өзүбүздүн деле кардарларыбыздын суроо талаптары менен ошолорду эске алып, ошондой кийимдерибиз жаралат. Биринчиден ыңгайлуу деп ошол нерсеге басым жасайбыз. Экинчиден табигый кездемелерге басым жасайбыз. Андан сырткары өзүм дагы жакында эне болгонум үчүн мага да мамочкалардын немеси бар, запросу бар. Ар бир кийимибизде ар биринде болбосо да көпчүлүгүндө потайный замок кылган аракет кылабыз эмизгендерге үчүнчү. Өзүң эне болгондон кийин гана түшүнөт экенсиң ошол нерсе кандай маанилүү деп. Потайный замок
менен болгондо аны эмизбеген кыздар деле, жаш кыздар деле кийсе боло берет. Ал көрүнбөйт, четте болот. Ортодо тигилсе деле билинбейт. Ошондой. Ошентип биз кардарларыбыздын запросторун жапканга аракет кылабыз. Аларда көп учурда ошо молодая мамочкалардын запросу бар. Анан айрыкча вот ысык маалдар, жай, жаз, күз мезгилдеринде кездемелер табигый болсун деп суранышат. Андай болгон учурда дагы табигый кездемелер билебиз го, көбүнчө не болот, жуганыбызда кирип кетет. Размер ооба. Ошол да аябай чоң проблема көйгөй биздин оронгон эжелерибиздин арасында. Ошону да эске алып, ар бир алган тандаган кездемелерибизди усаткадан декотировка деп коюлат. Ошол нерседен өткөзүп, андан соң коллекциялар чыгарылат. Биз бардык клиенттерибиздин суроолорунун, талаптарынын, запростору бар го. Ошолорду постепенно аткарып, эске алып, коллекциялар ошодон келип жаралып чыгат. Ошодон келип жаралат. Сонун негизи дизайнерский кийим болбосо деле бул мындай коллекция жаратканда же кийим тигүүдө обязательно мындай окуу же болбосо опыт болуш керек. Сен бир жерде окудуң беле же болбосо баягы эме деп койдук го, из поколения өткөн же болбосо үйдө бир бабушкаңдан же апаңдан өттү беле бул кесип, кантип ушул эме тармакка келип калдың? Негизи тигүүчүлүккө кызыгуум бала чагымдан эле бар. Кичинекейимде кукла ойноп, куклалардын баарын өзүм көйнөк тигетим. Эски футболкаларын жыртып, апаман урушуп. Кесибим боюнча дизайнер да эмесмин. Бирок университетти аяктаган соң өзүм кызыгуум баары бир өзүнө тартып кетти. Кыргызстанда атактуу дизайнер Арзубек Банаман баардыгыбыз эле таанысак керек. Ошонун индивидуальный обучениясын өтүп, 3-4 ай окуганмын. Толук баардык нерсени үйрөнүп чыктым. Өзүм каалаган кесипти үйрөндүм. Сонун азыркы убакта коллекциялардын негизги эмесин өзүң жаратасың? Өзүм жаратам. Цех деп айтып кеттиң. Азыр кичине үшүп кеттик. Кофе ичип алсак. Кимеден сиздерге бир аз болот. Сонун. Рахмат. Кофеден алып бер. Цех жөнүндө айтып кеттиң. Ошол ачылган цехиң иштеп жатабы, дагы деле азыркы чыгарылып жаткан кийимдер ошол цехтен чыгып жатабы, чоңойдубу ал цехиң? Эмне болду эле ошол жөнүндө да айтып кетсең? Башында Ансарды сатып алгандан бизге цех керек болду. Биздин коллекцияларыбызды чыгарып, ошол коллекция менен камсыздап бергени. Мен өзүм жеке мини цех ачканга аракет кылдым, жеңөмө көз иштедик. Ишчилерибиз көбөйүп баштады, уже цехте 5-6 адам иштеп баштады. Кадимки эле цехтей болуп. Өзүм бучат болчумун, өзүм конструктор, өзүм бучуучу болуп жүрдүм. Ошол убактар анан турмушка чыктым деп атпаймынбы? Ооба. Бир аз убакыт коротуш, бөлүш кыйыныраак болуп калды. Бирок ошол маалда деле күйөөм жардам берчү, кийимдерди бычканга. Бизге оптовый заказдар көп болот да. Өзүң бычканда бир аз кыйналып каласың, эркек кишинин жардамы керек болот баары бир. Күйөөм чоң жардам берет да. Андан кийин балабыз төрөлүп, кичинекей бала менен цехти кошо алып кетиш өтө кыйын болду. Тилекке каршы цехибизди жапканга туура келди. Бирок азыркы учурда сырткы цехтер менен 3 цех менен азыркы учурда кызматташып келебиз, иштешип келебиз. И одновременно бир учурда 3 цехтин иш менен камсыз кылабыз. Сонун 3 цех деп калдың, оптовый сатам деп айтып калдың. Айтсаң, бул жерде, значит, магазинде эле эмес, то есть оптумда сатасыңар чыгарган кийимдериңерди? Ооба. Кайсыл жактарга сатасыңар? Мурунку жылы Бишкектен оптовый точка ачканбыз. Активно иштеп баштадык. Азыркы учурда да оптом иштешебиз. Көбүнчө кайсыл мамлекеттерге. Эң крупный биринчи клиенттерибиз булар албетте Казакстан менен Россия, бирок коңшу өлкөлөрдөн сырткары дагы Европа мамлекеттеринде, Германия, Албания, Америка штаттары, Чикаго в основном, Кореяга чейин оптом отправкаларды жасап келебиз. Азыр үчүн на постоянный основе иштешкен адамдарыбыз бар. Бул биздин бренд үчүн дагы аябай чоң сыймык, чоң жетишкендик. Негизи бул нерсе менен сыймыктаган. Бизден чыккан өндүрүш өзү негизи сыймыктана турган эме. Потому что бизде эгер артка 5 жыл артка эле кайтсак, биздин базарда, биздин дүкөндөрдө өздүк өндүрүш жок болчу. Почти что жок болчу. Анан бизден баягы сырттан алып келген кийимдер, особенно Турция деген, Турция десе бизде баягы
Турциянын кийими жалаң гана сапаттуу деген түшүнүк болуп калган биздин элде. Азыркы ошол баягы турецкий деген сөз магазинде кездешеби, суроо болобу ошондой? Биздин жаңы келген кардарлар болуп калат. Эми өзүбүздүн постоянный клиенттерибиз билет, биз өзүбүз кийим чыгарышыбызды. Анан мындай биринчи, экинчи келип калган адамдар бул Турциябы деп сурашат да. Себеби бизде мындай элибизде түшүнүк болуп калган, Турция значит это хорошее качество депчи. Ал суроосу негизи мени наоборот кубандырат. Значит биздин кийимди качественно көрүп атат экен, Турция менен салыштырып атат деп. Ушул жерде бир аз дагы айтып кетейин деп атам. Негизи биздин пошив Кыргызстандын өнүктүрүү жагынан Турциядан эч кандай кем калышпайбыз. Ашсабыз кем калбайбыз, бирок негизи биз особенно вот оронгондордун кийимдерин чыгарып атканда биз баардык айтып атпайбыз, запросторду жабабыз. Узундуктан просвечивающий кийим болсо ичине подкаты дагы натуральный тканьдан кылабыз. Анда жууп кеткенде жууганда кирип кетпей тургандай кылыпчы. Көбүнчө коңшу мамлекеттерде ал нерселерди учитывать этишпейт да. Биз натуральный кийим алсак деле жууганда кирип кетет, же болбосо узундугу көбүнчө оронгон кыздарга туура келбейт. Ошол окшогон маселелер бар. Биз ошол баардык маселени өзүбүздүн пошив менен жабабыз да. Сонун вроде бы мындай кичинекей көйгөй, баягы кездеменин баягы кирип кетиши, же болбосо энелерге замочка койгон, но бирок ошол кичине кадамдан чоң жетишкендиктерге, то есть силердин кардарларыңар барган сайын көбөйүп, барган сайын силерди тандап, ошол майда кадамдар негизги себепчи болуп атат да. Саным. Негизи Ансар дүкөнүнүн магазиндин негизги максаты кандай айымдарга кийим көбүрөөк чыгарасыңар, же болбосо кандай кадрларыңар кандай эме суроо талап көп болот? Биздин кийимдер көбүнчө биринчи орунда албетте жолу салынган айымдар үчүн чыгарылат. Жана андан сырткары жабык кийимдерди жактырган кыздарыбыз деле келип кийинип кетишет. 50% клиенттерибиз оронгон кыздарыбыз болсо 50% просто биздин кийимдерди жактырышат. Жокто эмес болсо деле келишет бизди тандап. Сонун. Больше мындай тойго кечелерге кие турган көйнөктөрбү, же болбосо күнүмдүккө ыңгайлуу болгон көйнөктөрбү? Көбүнчө күнүмдүккө ыңгайлуу болгон көйнөктөр. Негизги басым күнүмдүк кийимдерге басым жасайбыз. Ушул жерде айтып кетейин деп атам. Айтып атпаймынбы, биз өзүбүздүн өндүрүш бар деп. Ооба. Ушул жерде кычып кетейин деп койбоймунбу? Не только башка мамлекеттерге оптом өзүбүздүн готовый изделияларды сатпайбыз. И ушул жерде эле Кыргызстандагы эле бренддер бар. Ооба. Өздөрүнүн кийимдерин чыгарган. Ошолорго дагы биз кийимдерини, коллекцияларын под ключ чыгарып беребиз. Алар өздөрүнүн брендин коюп сатышат. Ооба, бул да болсо биздин жетишкендик, ооба. Жетишкендигибиз, значит, жакшы кийимдер чыгарат, сапаттуу болгон үчүн, ооба. Себеби бренд өзү биздин брендти тандап атабы? Это хорошее признание. Жаратып, ооба. Жакшы эме болгондуктан ушул эме келген, Мерим жогоруда айттың, бизнес баштагандан кийин турмушка чыктым деп. Баштап турмушка чыкканда 1 жыл тыныгуу болуп калды дедиң. Ошол убакта кайын журттан тоскоолдук болбоду, жумушту коюп таштап эле койчу, үйдө отуруш керек келин деп, же болбосо жолдошуң ошондой деген сөздөр айтпады беле? Мен вот магазинди иштетип баштагандан Ансарда 2-3 ай болгондо жолдошум менен таанышып калдык. Ал учурда да еще у нас как все было. Тааныштык, 1 айдан кийин той болду да. Так быстро у нас всё сложилось. Бирок ага чейин деле айтат элем, мен ушундай үйдө отура турган кыз эмесмин. Мен иштейм. Мен өзүмдүн жакшы көргөн жумушум бар. Мен ал нерсеге дагы оңойчулук менен жетишкен жокмун. Кыйынчылыктары болду. Аябай чоң каалоо менен жетишкенмин. Анан турмушка чыгып баардык нерсени таштап койгум келген жок. Ошол нерсени түшүндүрүп жеткизгенмин жолдошума. Макул деген. Макул деди, бирок деп эле. Бирок деген жери бар деп койбоймунбу. Баары бир турмушка чыккандан кийин бир аз түшүнбөстүктөр болот экен. Аябай көп иштейсиң деген суроолор деле болду. Биздин торговый центр кечке 10го чейин иштейт. 10го чейин иштейбиз, ооба. Мамлекеттик жумуштан 5те келет айында. Тем более ал учурда мен бир эле продавец кызым бар болчу. Суббота-воскресенье дем алса, суббота-воскресенье мен өзүм жумушка чыгат элем. Какштык, эртең менен саат 10дон кечки саат 10го чейин. Ошол учурларда өзүмө бир аз ыңгайсыз сезип, үйгө кайтып атканда бүгүн тамак жасабай калдым, бүгүн уборка кылбай калдым деп
бирок со временем убакыт өттү, көнүшүп кеттим жаңы үй бүлөгө. Жаңы үй бүлө мени кабыл алды, менин каалоолорумду кабыл алышты. Уже азыр түшүнүк менен бири бирибиз менен ошентип жашап калдык. Убакытты туура бөлүп калдыңбы азыр негизи? Например, үй бүлөгө мынча саат бөлөм, жумушка мынча саат деген определенный бир эме барбы? Ооба, негизи башында айтып атпаймынбы? Жаңы баштаганда мен жумушум менин 100% фокусумду требовать этти да. То есть мен баардык убактымды, баардык энергиямды жумушка отдавать этишим керек болду. Турмушка чыккандан кийин ал нерсе кылыш бир аз кыйын болуп, азыр уже чоңойдук, көп нерсе делегировать этилип калды. Ошондуктан у меня сейчас уже получается правильно распределять время работе и семье. Эртең менен мурунгудай шашып келбейм жумушка, саат 12-1 келсем болот. То есть эртең мененки убактымда үй бүлө менен өткөзөм, бул жерге келип 5-6 саат эле убакыт өткөзөм. Жумушта деле көп убакыт требовать этилбейт. Кечки убактымда үй бүлө менен өткөзүп, азыр мындай баланска келдим десем болот да. Ооба. Баланс табылды. Акырындык менен үй бүлө менен жумушту бирге айкалыштырып кеткен баланска жеттиң, сонун. Делегировать этем деп калдың. Колуңда канча жумушчу иштейт азыр? Өзүңдөн сырткары канча адам менен иштешесиң? Азыркы учурда магазиндин ичинде эле 4 кызым бар. 2 продавец, бир модель кызыбыз бар. На постоянной основе иштешкен. Анан SMM специалист бар. Без нее никуда. Өздөрүнүн ишин так аткарышат. Андан сырткары жумуштар баары бир өзүмдө толук делегировать эте элекмин, ал нерсени үйрөнө элекмин. Азырга чейин мен мындай начинающий предпринимательмин деп айтсам болот да, мындай толук уже тажрыйба алдым деп айта албаймын. Неге дегенде көп бизнесте жүргөн айымдарга окшоп мындай тажрыйбалуу болуп такшалып бүтө элекмин да. Мен мындай аябай секин кетем, мындай жумушта бизнесте деле сразу өнүгүп кеткен жерим жок. Мы ушул результатка 3 жылда келдик да. Эме деп коет го. Секиндик менен келген бул көпкө жашайт, же болбосо шашылып мындай ойлонуп кабыл алган чечим көпкө чейин иштейт дегендей да, ошол секиндик менен бирок долгосрочно иштей турган ой менен да. Сонун магазинде сатуучуларды алганда, же болбосо SMM специалист алганда негизги принцип адамдар менен иштешкенде кандайдыр бир принцип барбы? Эң биринчи эле биз баары бир мусулманский магазин болгонубуз үчүн кыздарыбызды жумушка алып атканда, особенно сатуучу кыздарымды эң башкы талабыбыз адамдык сапаттарына не бурабыз. Андан кийин эле динден түшүнүгү бар кыздарды алганга аракет кылам. Все остальное биз өзүм секин үйрөтүп алам. Ак кемеде жана жогоруда айткандай эле кичине квадратурадан чоңойдуңар, кеңейдиңер. Келечекте магазиндерди сеть кылуу, өзүңдүн цехтериңди ачуу пландар барбы? Менде ушул темага двоякое мнение да. Туруп эле мындай расслабленно домохозяйка болгум келет. Домохозяйка дегенде бирото эле үй жумуштарына берилип кетпейбиз. Мындай жумушка келип, жөн эле мындай секин жумуш кылып кетесиң, өзүмдү кыйнабай. Бир жактан мындай давай мирим делай деген бир личность жатат да. Сеттерибизди ачайлы, Бишкекке барайлы, Казакстанга барайлы депчи. Ооба. Андай чоң пландарым деле көп. Өзүм калымын карап жумушка негизи өзүм көп заставлять этпеймин. Мен биринчи болушум керек, мен кыйын болушум керек деп деле көңүлүмө карап иштейм десем деле болот. Коллекцияларыбызды чыгарып атканда деле айтып атпаймынбы? Өзүм сүйүүм менен чыгат деп. Жок, мен буну чыгарып калышым керек, буну сатып калышым керек деген нерселерим жок өзүм ичимен. Ушундай жалкоо муза келгенде чыгарып коесуң десең. Жакшы. Жашоодо өзү негизги принциптер. Жашоодо негизги принциптер баардык эле мусулман адамдардай, өзүм мусулман аял болгон үчүн дин менен жашасам экен деп ошол нерсеге умтулам. Эң башкы бир эле принципим бар негизи. И на фоне этого все другое отпадает. Ошол нерсе менен жашаганга умтулам. Идеально эмесмин, конечно. Ооба, ар бир адамдын эмеси катачылык менен болот да. Хейтит салбагы болот. Жакшы, Эмерим.
Мээрим айтсаң, 5 жылдан кийин Мээрим кандай болот? Кайсыл жерде көрө аласың өзүңдү? Негизи далеко в будущее көп карай бербейм. Бирок жакшы ниеттер болот албетте. Именно вот бизнес боюнча, предпринимательство боюнча айта кетсек, Бишкекке филиал ача турган максатыбыз бар. Себеби ошол тараптан биздин кардарларыбыз бар, талаптар бар, ачыласыздарбы деп көп сурап калышат. Ошо биринчи эң чоң максатыбыз бул Бишкекке филиал ачуу болуп атат. Андан кийин Казакстанга да барышыбыз керек болуп атат. Ал жактан да көп суроо талап бар. Ошол эң биринчи максаттарыбыздын, чоң максаттарыбыздын бири. Алдыга коюлган жеке өзүмдү айтсам, ушул ушинтип эле жүрөбүз. Жакшы. Айтсаң, айым бизнеске киргенде эме деп коет го, еще такая шутка бар го. Күйөөсү жолдошу обязательно бесплатный работник автоматический болуп калат го. Бизнесте күйөөң аралашып, сен менен кошо иштешеби? Жардамы канчалык? Эмнелерде жардам берет? Кошо иштешет. Көбүнчө оор жумуштарды өзү кылат. Айтам, пожалуйста, кылып кой деп. Кылганда кылат, кылбаганда извини, я не могу дейт. Сама делай дейт. Анан өзүм коем. Ну, приходится. Эми жолдошум пайда болгонго чейин деле оор жумуштарды өзүм эле жалгыз кылып жүрөт элем. Башында чоң пакеттерди кара сууда ташып келатам, мындан көтөрүп алчу. Көнүп калгам. Жардам бергенде жардам берет ооба. Анын өзүнүн жумушу бар, бошогондо берип калат. Жакшы. Сонун, маегибиз өтө сонун болду. Бизде сырттан суроо бар экен. Бермеде саламатсызбы? Сиз үйдөгү балдарды абдан жакшы карманат экенсиз. Турмушка чыга элек кыздарга кандай кеңеш бересиз? Турмушка чыга элек кыздарга кандай кеңеш беремин? Турмушка чыга элек кыздарга ошол эле учурда декретте отурган молодая мамочкаларга айткым келет. Биз баягы Инстаграмдан көрөбүз го. Мен өзүм эле курбуларым айтып калышат. Сага жыргал, балаң, кичинекей балаң менен деле иштеп жүрөсүң. Мындай свободно, энергин жүрөсүң депчи. Ушул нерсени, вот предпринимательствону, жумуш кылып жүргөн айымдарга идеализировать этпей эле койгула депчи. Бирдеке жакшы болсо, обязательно бирдеке в жертву кетет го. Например, менде мындай болот. Кээ бирки учурларда, эми кээ бирки эмес, көп эле учурда жумуш көп убактыңды алып калат да. Ошол убакыттарда балаңа должное время уделять эте албай каласың. Ошол моменттерде чувство вины болот. Мындай өкүнөсүң, азыр балам сонун ширин убакыттары, я бы хотела побольше, не то что побольше, все время проводить с ним депчи. Уулум бар, кичинекей, ширин болуп калган мезгили азыркы учурда жумушка кетип атканда ээрчисе бир жүрөгүм ооруйт. Балага биринчи эмне керек? Сүйүктүү жумушуңуздар болсо, албетте кылгыла, жасагыла, кылбайм дебейм. Бирок мен да ушулардай болушум керек деп жана Инстаграмдагы обложкага ишенип, идеалдуу депрессияга кирип кетип, вот особенно декреттеги апалар ушундай болот. Азыркы, именно азыр кыздарыбыз бар деле, жаш кыздарыбыз бар, стигатор болуп кетишкен го. Эмне себептен мындай болуп атат билбейм. Бирок баардыгы эле кыйын. Кичинекей кыздардан баштап эле өзүнүн жумушу бар, өзүнүн мындай чоң заработоктары бар. Бирок бул нерсе менен, конечно, сыймыктанасың, молодец дейсиң. Бирок ушул фондо башка кыздар бир аз жана уверенность кетип, өзүнө депрессияга түшүп, мен да ушулардай боло албай атам деп. Бирок аларда башка баалуулук бар да. Сиздин баалуулуктарыңыз башка нерседедир. Үй бүлө, үй кожойкеси болгондо деле кандай сонун, если күйөөң сени обеспечивать этип, баардык запросторуңду жаап атса, аренда канча төлөйм дебей. Аренда канча төлөйм, блин, уже зарплата бериш керек деп. Деме болбосунчу. Баардык нерседе мындай бакыт тапса болот. Сүйүктүү жумушуң болсо, классно. Если үй кожойкеси болсоң, тоже классно. Во всем есть
ар бир адам өзүнүн эмесин табыш керек, баалуулугуну. То есть не обязательно бизнес леди болуш керек, не обязательно предприниматель болуш керек, не обязательно магазины болуш керек. Сонун мерим сонун подкастыбыз аягына чыгып баратат. Сага ачык микрофон. Көрүүчүлөрүбүзгө калуу тилегиң болсо, жаш кыздарга калуу тилегиң болсо айта кетсең. Подкастты аягына чейин көрүп бергениңиздерге чоң рахмат айтамын. Бул менин биринчи подкастым болду. Бир аз сүрдөдүм, бир аз эмес, нормально эле сүрдөдүм. Хейт этпейбиз. Ооба. Баарыңыздарга жакшы тилектерди каалаймын, чын ден соолук. Муну көбүнчө жаш кыздар көрсө керек. Подкасттар көбүнчө жанагындай Мотивация алуу үчүн көрүшөт. Мен деле көп подкаст көрөм негизинен. Эгерде сиздер деле өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды баштагыңыз келип атса, көп кыздарды көрөм. Жандай мен деле хочу иметь свой бренд одежды дегенчи. Ооба. Ушундай каалооңуздар бар болсо баштаңыздар. Все сбудется бакындай. Азыр неме деп айтып калышат экен. Мындай мусулманский бренддер көбөйүп кетти. Мен на фоне этого чыга албайм го депчи. Ар биринин ырыскы сөзүнө жараша да. Ырыскы сөзүнө жараша, анан ар биринин көз карашы башка. Ооба. Мусулманский баары эле бирдей эмес да. Баардыгы эле бирдей эмес. Ар ким өзүнүн баалуулуктары менен. Көбүнчө ушундай кыздар көрсө керек деп атам биз подкасттычы. Баштаңыздар, аракет кылыңыздар, у вас все получится. У меня получилось, у вас тоже получится. Биздин подкасттын салты боюнча ар бир келген конок биздин көрүүчүлөргө өзүнүн белегин ала келет. Белекти кайсы көрүүчүгө беребиз? Мерим айым өзүңүз айта кетсеңиз, кандай условия менен беребиз? Жеңүүчүлөрдү комментарийден тандайлы. Сонун кимдин комментарийи сонун жазылган болсо ошого берели. Негизи 2 жеңүүчү болот. Бул жерде бир пакетибиз келбей калыптыр. Ичинде болсо биздин жаңы чыккан акыркы коллекциябыз, четверкалар бар. Из премиальной ткани Купра трикотаж. Ошол сиздерге белекке беребиз. Ошол. Сонун. Кыздар аракет кылабыз, өтө сонун белеккен. Тем более жаңы коллекция. Бул биздин Ак кеме подкастынын 2-бөлүмү аягына чыкты. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө.